Саламатсыздарбы, урматтуу ага-эжекелер жана студенттер. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Жалал Абад колледжинин мугалими информатика сабагынан берген Өмүралиева Канекей Кекебаевна. Студент Ирсалиев Байел, Баска Эк-19 тайпасы. Бүгүнкү өтүлүүчү тема Microsoft Excel таблицасы. Microsoft Excel бул Microsoft корпорациясы тарабынан Microsoft, Windows NT жана Mac OS, анан да Android, iOS жана Windows Phone компьютердик системада жана телефон гаджеттерде колдонсо боло турган программа. Microsoft Excel электрондук таблицаларды түзүү жана алар менен иштөөгө арналган программа. Ал математикалык, каржылык жана башка эсептөөлөрдү аткарууга, сандык информацияны графиктер жана диаграмма түрүндө чыгарууга шарт түзөт. Excel тиркемесинин документи жумушчу китеби же жөн эле Excel китеби деп аталат. Мындай китеп сандык жана текст маалыматын камтыган ири таблицалардын уячаларын элестетет. Excel таблицалары математикалык, каржылык жана башка эсептөөлөрдү жүргүзүүгө арналган. Тарыхы. Биринчи электрондук таблица 1979-жылы пайда болуп, Excel программасынын прототипи болгон. Гарварддын студенти Дэн Бриклин ойлоп тапкан. Белгилүү болгондой эле студенттерге көп математикалык мисалдарды чыгаруу керек. Бриклин бул нерсени зеригиштүү жана көп убакытты талап кылат деп электрондук таблицаны ойлоп тапкан. Бул ачылышы менен Бриклин Гарварддын студенттери мыктынын мыктысы экенин далилдеген. Андан кийин 1987-жылы Microsoft компаниясы Excel'дин жаңы версиясын чыгарган. Бул версиясында мыкты интерфейс жана көптөгөн функциялары бар эле. Паролдук коргоо Microsoft Excel. Microsoft Excel программасынын коргоонун түрлөрүн сунуштайт. Мисалы, документ ачуу үчүн пароль, документти өзгөртүү пароль, китепти коргоо үчүн пароль, жалпы китепти коргоо үчүн пароль. Эскертүү. Microsoft корпорациясы унутулган паролду кайра калыбына келтирбейт. Ошондуктан оңой жана эсиңизде кала турган паролду коюңуз. Ушуну менен биздин сабагыбыздын темасы аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ирсалиев Байел, Баска Эк-19 тайпасы.